Жарым миллион сомду bir günde кайрып берди, bir günde. Bir günde кайрып берди. Көрдүңөрбү? Менин видеолорума кандай эффект болот? Эсиңерде кече 1-апрелде алдамчы жокор аферист, мошенник килаштердин баарын, парадис, кодул сүрөй, тантыктардын баарын 1-апрел майрам менен кече котуктап турган bir видео чыгарбадым беле, эсиңерде? Мурда Тажикстанда жашап келген кыргыз тажикстандык Жамшит деген, Жамшут. Ошол bir кыргыз баланы, бияктагы кыргызстандык кыргыз баланы жарым миллион сомго кредит этип кетиптир. Ошол жөнүндө кече видеону илгем. 100 жакын киши көргөн. Ал Дубайда, Россияда жүргөн болчу. Резко bir күндө реакция кылып көрдүңөр, бүгүн ал жалдырап берки кыргыз балага. Алдырчы окуй Мотуевдин видеосунда алдыртып жалдырап. Машина коюп берем ордуна деп жалдырып атыптыр. Мына азыр мен сүйлөп турсам артынан окуп алам мына. Окуп алам мына. Көрдүңөр? Окуп алам мына. WhatsApp'та сүйлөшкөм. Ошол результат берди. Так что алдангандар, алдаткандар, оосунан жулдуруп жибергендер, мошенникке, аферисттерге алданып калгандар жалдырап отурбагыла. Мага заказ бергиле. Менин WhatsApp'ым 0509 33 32 31. Мына окуп ал ошол. Экөөбүз WhatsApp сүйлөшкөнүбүздү. Assalamu alaikum. Нурлан байке кандайсыз? Денсаулык иштериңиз. Нурлан байке кечээ күнкү спецназ мошенник боюнча мага чалып атат. Ал видео жетиптир уже ага. Бир машина берем дейт. Ошол менен тынышабыз дейт. Бирок машинаны бүгүн эртең бир 2 күндүн ичинде тындырам деп бүт эмелери бар. Скриншот кылып койдум, WhatsApp'тан жөнөттү да баарын. Видеону өчүр дейт. Ошонун менен акылдашайын дегем да, кандай кылалы деп. Видеону өчүрүп, анан күнү 2-3 күн күтүп, 2-3 күндөн кийин бербесе, кайра ошол берем деген скриншоттор менен кайра видео чыгарган дагы эффективныйраак болот го дейм деп ойлоп атам да мен. Сиз кандай ойлойсуз? Валейкум ассалам. Кантсе да бывший мед спецназда уят ойгон экен да, Өчүр десең өчүрөм, пожалуйста. Машина берем деп эффект болуп турат самалабыны. Дубайда да, Дубайга чейин жетиптир мен видеом. Бирок кийин видео чыгарсаң дагы төлөйсүң. Ошо макул болсоң өчүрө берем. Ошо Дубайдагы же Россиядагы айтор видео жетиптир агачы. Эффект болуптур. Жок, кайра чыгарабыз десе кайра төлөп чыгарып коебуз. Анан просто экинчи сериясы чыкса кайрачы. Ошол дагы будан да эффективныйраак болобу деп ойлоп койдум да. Анткени муну моундай болду. Азыр менде нормальный скриншоттор, голосовойлор бар тигинен. Тигинтен минтен 1-2 күн ичинде жабам дегенчи. Эгер жаппай кайра эле баягыдай сүйрөчү болсо, анда кайра экинчи сериясын төлөп туруп, кайра экинчи сериясын дагы зыңкыйтып туруп чыгарып бересиз да. Пожалуйста. Экинчи, үчүнчү серия бул өмүр бою алынбайт. Эл караган бети жер карайт. Жер үстүндө баса албагат. Карьерасына ошо сокколот. Бывших ментов не бывает дейт. Карьера берет да булар органга, анан кайра албай коюшу мүмкүн, мошенниксиң деп. Эмне кылайын анда? Өчүрөйүнбү? Өчүр деген турасың, өчүрсөң өчүрүп салам, удалить деп салам. Бүт. Просмотр аябай көп кеткен анча. Бывший мент аябай уважаемый адамдардын астында уят кылдың мени дегендей мындай деп ызылдайт. Мен айттым, уят боло турган болсоң, уят болбойм десең эртерээк келип жаап койбойт белең дедим. Ошо пока өчүрүп салыңыз азырчы. Анан